Хорошо. Дагы бир эки тактуу суроо боюнча Акылбек Жекшенович, мен Иманкадыр Рысалиев экөөңөр жараштыңар деген информацияны окуп калдым. Өткөндө келип айттыңыз. Мени коркутту, мен үй бүлөмдү коркутту деп анан биз чечим кабыл алдык эле. Укук коргоо органдар юридикалык баа берсин деп биздин комиссия. Бул эмне болду? Рахмат. Өзүңөр эле чече бере тургандай деңгээл эмес да. Биз уже комиссиянын деңгээлине чыктык. Сиз заявленияны бердиңиз. Мен информация окуп атам. Экөөбүз чечтик. Мындан ары бири-бирибизге арызданбайбыз. Силер бала бакчада жүргөн жериңер жок да. Акылбек Семекович, анда эч кандай нерсе болгон эмес. Мен ал киши менен комиссиядан кийин дагы сүйлөшкөн да жокмун, жолуккан да жокмун. РППга сиздерден комиссиянын жетекчисин Курманкулов Токторалиевичтин каты менен башкы прокуратура иш козгоптур, РППга киргизиптир. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери келип, мен аяка барып, бүт баяндамалардын баарын тең жазып бердим. Заявление жазасың беди, мен заявление жазып эле коеюн. РППда официалдуу түрдө иш козголгондон кийин деп мен заявлениядан эле баш тарттым. Объяснительный кандай болгон, эмне болгон, кандай угрозалар болгон баарын тең мен жазып бердим. Эч кандай эч ким менен мен кол алышып, элдешип андай нерсе болгон эмес.